Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Барыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоо шүгүрлөр болсун. Ушундай кереметтүү жарык дүйнөгө инсан кылып, мусулман кылып жаратканына. Биз бүгүн тазалык боюнча кайрылууну туура көрдүк. Эс алууга чыгып, жол боюна таштанды таштаган жакындарыбызга тиешелүү. Биз бүгүн тазалыкка кайдыгер карабаган жаштар биргеликте Жалал Абад шаарынын курортуна бараткан жолдун жээгиндеги көз көргүс таштандыларды тазалап чогултууга чыктык. Урматтуу эс алууга чыккан туугандар, таштандыңыздарды өзүңүздөр менен кошо ала кетсеңиздер. Ушундай кереметтүү жаратылыш кол жерлерибизди булгап кордобойлу. Тазаланган жер эмес, булганбаган жер таза болот деп айтылат. Коомго салымыбызды кошпойлубу, бир аз болсо да. Таза коом курбайлыбы? Барыбыз биргеликте. Өз жерибизге өзүбүз көңүл бурбасак, чет өлкөдөн келген жарандар же болбосо азыр ушуда көбөйүп жаткан Пакистандан келген, башка өлкөлөрдөн келген туугандар көңүл бурмак беле. Мамлекетибиз кайсыл бирине жетишет? Эгерде ар бирибиз өз милдетибизди аткарбастан кайдыгер карап турсак. Дагы айткым келет. Урматтуу туугандар, барыңыздардан суранат элем. Ушул нерсеге көңүл буруп, бири-бирибизге колдоо көрсөтсөк, тазалык сактап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бир аз болсо да салымыбызды коштук, жакшы болот деп ойлойм. Молар тартып. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, биздин өзүбүздүн Жалал Абад шаарыбыздын коозугуна тазалыкты сактап, өз салымыбызды кошойлу. Жалал Абад шаарыбыздын коозугуна кайдыгер мамиле кылбайлы. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, бүгүн биз Жалал Абад шаары курорттобуз. Тазалыкка өз салымыбызды кошолу деп чыкканбыз. Биз Жалал Абад шаарынын жаштарына кайрылгыбыз келет. Биз боюнча эле Жалал Абад шаарынын жаштарына кайрылгыбыз келип турат. Анткени биздин шаарыбыздын көркүнө жаштарыбыз шалаакылык мамиле кылгандыгына байланыштуу ыкылас иштерге баргандыгы үчүн көп нерселерди көрүп турабыз, таап турабыз. Ошондуктан биздин жаштарыбызга айткыбыз келет, кайрылгыбыз келет. Биздин шаарыбыздын эс алуучу жерлерибиздин көркүнө, тазалыгына өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, тазалыкты сактаңыздар деп айткыбыз келип турат. Жаратылышка кайдыгер көз караш менен карабайды. Молар тартып. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, биз дагы кайрылууга аргасыз болуп турабыз. Бул жерде азыр мектебибиздин жаштар курортунун абалы өтө начар. Өтө кордолгон, булганган. Бул жер курортто мейли гостиницага айланып калыптыр. Мына факт. Бир пакет шаар, парашюттардын баары жолмо-жол жатат. Ушул эмне деген көрүнүш бул, урматтуу туугандар, өзүңүздөр баа бериңиздер. Ушул нерсеге жаштар каяка баратабыз? Өзүңүздөр туура түшүнүңүздөр бул жагын. Ушуну алдын ала алып, биз тартипке келбесек, баардын иретке келбесек болбойт. Мынакей эс алып жүргөн курорттун акыбалы. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жактын абалы момундай. Жаштардын кайдыгер караганынын себеби ушул.
бул жерде азыр таштанды, эмне таштанды? Барып турган жаман нерселердин баары, ичимдик, жана башка жаман нерселер жаштарга терең кайрылуу менен айтат элем. Ушул жерге ата-энелерибиз келип эс алып, тамак жасашып, эс алып кетишет. Өнүгүп, өсө турган келечеги кең мамлекеттин жаштар ушундай болсо анда башка арга жок. Урматтуу туугандар, баарыңыздарга кайрылуубуз. Тазалыкты сактайлы. Өлкөбүзгө кайдыгер карабастан ушундай нерсеге көңүл буралы. Баарыңыздардан суранат элек. Мына азыр бардык окуу жайлар чыкты бул жерге. Бирөөсүнүн дагы материалдык жактан эч нерсе жок чыгышыптыр. Алар эмне кылып мусорду терет? Ошол жагында шаарыбыздын кооздугун булгап, ушундай нерселерди жасаганды токтотсоңуздар. Жогоруда айтылган кептерге бул факт. Урматтуу жаштар, бул өтө уят нерсе. Өлкөбүзгө мынчалык кайдыгер караганыбыз туура эмес. Уят. Мынакей. Бул мусор түгөнүчүдөй эмес. Бүт Жалал абад шаарынын турундары чатырым болуп калыптыр. Субботники. Видеоға тартып қойды. Окей, курорттун башталышы. Келе беришиле. Оор. Өтө оор. Мусор.